Эрксиз күндөрдө повести 8 бөлүмдөн, чакан эпилогдон турган кыйла көлөмдүү чыгарма. Анын биринчи бөлүмүндө жалаң табият көрүнүшү сүрөттөлөт да, алыстан бирөөнүн муңдуу үнү угулат. Жүрөктүн терең түпкүрүнөн чыккан бул муң табияттын тынчтыгын бузду. Бул зарылап какшаган, ширттешкен убадасына жетпей, атасы Кендирбай менен тең Мамырбайга 3 аялдын үстүнө эрксиз токолдукка сатылган Жыпардын үнү. Бир уруу элге өзүнүн байлыгы, манаптыгы менен даңкы чыккан Мамырбай 5-6 жыл уда болуш бий болгон. 2 дубан элдин ортосундагы чыр чатакты бүтүрүп оёзго жаккан. Өзү айткандай өлбөгөндөй оокаттуу, 300дөй жылкысы, 3000дей кою, 25 төөсү бар, мингени жорго, кийгени асыл. Кедейлер менен кантип сүйлөшүүнү, кантип бөйкөңдөтүүнү билет. Анын жан кишиге айтпаган сыры бар. Ал сыры 5 убакыт намаз окуп жатканда да эсинен кетпей, жаңылтып, Кудайга күнөөкөр, пайгамбарга шерменде кылчу болду. Көңүлүндө толгон кыз алып, шыйшып жаңыртуу, аялдын санын 4кө жеткирүү. Ал бул тилегин бирөөгө айтууга көпкө даабай жүрүп, акыры улуу байбичеси менен кеңешти. Нускалуу байбиче: "Мен көнгөн менен эрке токолдорун көнбөйт", деп шылтоолоп адегенде боло койбоду. Бирок карт бөрө кекселегине салып, байбичени көндүрдү. Мамырбай эрке токолдоруна жакшы да, жаман да айтып көрдү. Көнүшкөн жок. Аларга кол шилтеди. Эртеси эле улуу баласы Жапар менен байбичеси экөөнү акылдашып, айыл аксакалдарынан кеңеш суроого макулдашты. Дастарконун дүйүм тамакка толтуруп, отургандардын сырын тартты. Аксакалдар: "Маке, ак тилегиң орундалсын, самаган муратыңа жет", деп бата беришти. Шарияттын жолуна туура келерин айтышты. Кеп бүттү. Мамырбай тынчын алган тилегине жетти. Ал Кендирбайга куда түшүп, жуучу жиберди. Буга жетине албаган Кендирбай: "Мамырбайдай жакшы күйөөнү дүйнөнү 4 айлансаң да таппайсың. Кызды бергендей жерге бериш керек. Баатырга айткыла, мен ыраазы, Кудай ыраазы. Баатырдан кыз эмес, андан чоңду да аябаймын", дейт. Кендирбай кожодон бир топ жыл окуп, чоң молдо деген наам алган. Арабча хадис тафсирлерди уктап отуруп да жатка айтат. Ал 2 мертебе некеге барып келген. Барк мартабасы жогору. Акысын алып бала окутат, дем салат, дуба түшүрөт. Кендирбайсыз эч ким жаназа окутуп өлүгүн кое албайт. Чөнтөгү акчага, кампасы данга, короосу малга толгон. Жыпар Кендирбайдын бирден бир көрөр кызы, өз жанынан артык көргөн чолпону. Мамырбайга берүү тууралуу Жыпарга бир сөз айтып, бир сөз ыраазычылык калган жок. Сатылган малдан бетер кол кагылышты. Анын ыраазы эместигине кенедей да этибар алган жок. Жыпар 7 жашынан тартып атасынан окуду, далай китептерди окуп түшүндү, жакшы тарбия алды. Айыл апа, баланын асылы кандай ырыстуу немеге кезгелер экен деп суктанышат. Кийинчерээк калаадан өлөң китептерди саттырып, ошолорду көбүрөөк окуду. Арзуу, махабат эмне экендигин билди. Күтүлбөгөн бир күндөрдө Жыпар кыз оюнга барып, Жунуш аттуу жаш жигитти көрөт. Кыялындагы арзуу, махабатты эми жолуктурганына кубанат. Дектеген жүрөк издегенин тапты. 2 жаш түбөлүккө бирге болууга убада беришет. Бактысыз Жыпар Мамырбайга кете тургандыгын Жунушка кат аркылуу билдирди. Катты окуп, Жунуш жинди болуп кете жаздады. Жыпар Жунуштан камалган тордон куткар деп суранды. Жыпарды Мамырбай алып кетер күнү аны Жунуш ала качып кетти. 2 жаштын тилеги дагы орундалбады. Куугунчулардын тузагына илиништи. Мамырбай колуктусун бир томояктын топоруна тарттырып жибериптир деген сөз жаман. Намысты колдон чыгарбоо керек деп Жыпарды алды. Бул кылыгы үчүн Жыпар кор. 1 жылдан бери көр жеменин үстүндө кордук көрүп жашап келет.
Үркүн. Кырылгандан калган эл Турпанга текеске карай бет алууга камынып, сырттагы Сары жазга келип тыгылышты. Үрккөн элдин арасында Шорду Жыпар да бар. Дал ушул жерде ал жумуштан кат алды. Катта Жыпардан түбөлүк кол кармашып бирге болуусун өтүнгөн, ашуунун алдында күтөөрүн жазган. Жыпар эбин таап көчтөн калып, болжошкон жерден жумушту күттү. Эмнегедир жумуш кечикти. Аңгыча карышкырдын улуганы болду. Алар жакындап келгени сезилди. Жыпар качты, бирок алдыда Зоо эли. Ал өз боюн таштоого аргасыз болду. Жыпарды издөөгө жиберген Мамырбайдын жигиттери ашуунун белине дейре келишти. Эч кайда иштеменин дареги билинбеди. Чыркырашып, кыйкырышып да көрүштү. Үн жок, тымтырс. Күндүн мурду жайылгандан кийин жигиттер жолду байкап из карашты. Бурулуштагы муздун үстүндө ат тайгаланган таканын изин көрүштү. Аттардын бирине карматып коюшуп, башкалары боор токтоп жата калышып, Зоонун төмөн жагына көз салышты. Зоонун ортосундагы чоң тектирче таштын үстүндөн бир ат, бир кишинин өлүгүн көрүштү. Бечара, эрксиз турмуштун эрксиз курман экен деп жигиттердин бирөө терең күрсүндү. Башкалардын көздөрүнөн жаштары мончоктоп, тектир ташты карай тегеренди.